Кандайсыңар, балдар? Саламатчылык, азаматсыңар. Кандай сонун сулуу, татнакай кыздар балдарсыңар, Жомок укканы келдиңерби? Эмне менен келдиңер бияка? Машина менен, азаматсыңар. А силер троллейбуска түштүңөр беле? Түштүңөр беле? Билесиңерби троллейбус кандай болот? Ким билет? Кана? Кандай болот? Кана айтып берчи? Билбейсиңерби? Анда билбесеңер, азыр мен силерге троллейбус жөнүндө айтып берем. Макулбу? Макулсуңарбы? Азаматсыңар. Анда бүгүнкү жомогубуз троллейбус жөнүндө болот. Макулбу? Эми жакшылап тынч отуруп угуп билип алгыла. Троллейбус депонун чаң баскан бурчунда турчу. Ал өзүнүн кайрылбай өтүп кеткен жаштыгын эстейт. Жаңыдан чыккан күндүн нурларына бөлөнүп, таптаза болгон суу чачылган шаардын көчөлөрүндө көңүлдүү чуркап бара жатканда, жылмакай капталында сырдалган сырлар жарк-журк этип жалтырап турчу. Анан убакыт да келди. Депого башка жаңы троллейбустар келип баштады. Эскилерди болсо карылыкты жалгыз өткөргүлө дегенсип минтип бурчка такап коюшту. Эски троллейбус кээде терең үшкүрүп, өзүнүн оор тагдырына даттанчу. Ал болсо өзүнүн жаш кезин эстеп, көчөлөрдө катуу жүрүп баратканын эстеп, анан кийин аялдамада балдар силерге окшогон, кыздар чыдамсыздык менен күтүп турганын эстеп, силерге окшогон балдар кыздар бала бакчага эртең менен эрте кетип, окуучулар сабакка кетип, ошонун баарын эстеп, канча деген кызыктуу мыкты окуяларды, жаңылыктарды укчумун. Бул жашоо, эми мен мындан ары эч кимге керегим жок деп кайгырып жатты. Бири-бирине окшош күндөр өтүп жатты. Троллейбус кайгырып, эригип да жатты. Бирок бир сапар жайдын жылуу түндөрүнүн биринде ал жашыруун деподон кечинде чыкты. Ал кокустан алдыда келе жаткан жөө жүргүнчүнү көрдү да, бул жүргүнчү мүмкүн бир жерден келатып кеч калган, мени күтүп жаткандыр деп акырын барып токтоп эшигин ачат. Эшигин ачса, тиги жүргүнчү сүйүнүп кетип, мына сага сюрприз деп жыргап түшүп алат. Ал ыраазычылыгын билдирип олтургучка отуруп алды. Троллейбус болсо жолун улап кете берди. Троллейбус түнү бою шаардын көчөлөрүндө жүрүп, жөө жүргөн жүргүнчүлөрдү алып үйлөрүнө ташып жеткизчү. Ал эми таң атаарда кайрадан депого келип алчу. Мунун баары келерки түнү кайрадан кайталанчу. Ошентип бара-бара шаарлыктардын баары түнкү троллейбус жөнүндө билип алышыптыр. Анан кандай гана аба ырайы болбосун, деподон чыгып таң аткыча иштечү. Бир сапар түнкү троллейбус жөнүндө депонун жетекчиси билип калыптыр. Ушундай кантип болсун? Түн ичинде шаардын көчөлөрүндө жүрүп ызы-чуу кылган ким уруксат берди, деп ачууланган ал, токтоткула мындай акмакчылыкты, деп жини келиптир. Картаң троллейбустун дөңгөлөктөрүн чечип салышыптыр. Ал эми депонун бурчунда турган. Ошентип бир күн өттү, 2 күн өттү. Ал эми 3-чү күнү депонун жетекчилигине шаардыктар келип айтыптыр. Эмне үчүн троллейбус жүрбөй калды? Анткени ага болбойт, деп жооп берди жетекчи. Түнкүсүн ар кайсы жерде жүрбөй укташ керек. Анын үстүнө ал эски, картаң троллейбус бузулуп калат дейт. Анда шаардыктар, анда келгиле, аны биз өзүбүз оңдоп, сырдап алабыз дейт. Андай болсо, мен каршы эмесмин дептир. Ушинтип, баарыңар сурап келгендиктен, силердин айтканыңардай болсун деди. Бир нече күндөн кийин эски троллейбус таанылгыс болуп өзгөрүлүптүр. Анын жаңы, таптаза болгон айнектери жалтырайт. Ал эми жаңы сырдалган, капталдары күндүн нурларына чагылышып, көздү уялдырат. Ошондон бери
Шаар уктап жатканда түн ичинде такай шаардын көчөлөрүндө эски троллейбус жүрөт. Эртең менен келип кайра депого токтойт. Ал эми түнкүсүн көчөдө калган, үйүнө кечигип бараткан жүргүнчүлөрдү салып, баарын үйлөрүнө жеткизип коет экен. Кызыктуу экен? Канакей, эски троллейбус кайсы маалда жүрчү экен? Кайсыл убакытта? Кечинде Азамат эшикте калган жүргүнчүлөрдү үйлөрүнө жеткирчү экен. Анан кийин кандай элдерге пайдасы тийчү экен? Жардам берчү экен элдерге? Ооба, эмне кылып жардам берчү экен? Үйүнө жеткирип койчу, Азаматсыңар. Ал эми троллейбусту оңдоп коюштубу? Ооба, шаар тургундары баары чогулуп, эски троллейбусту сырдап, терезелерин жууп, сонун кылып коюшту, Азаматсыңар, эми билип алдыңарбы троллейбус кандай экен? Ичи чоң, узун болот, Көп киши батат ичине, Силерге жомок жактыбы? Азаматсыңар. Балдар, ушуну менен бүгүнкү жомогубуз аяктады. Кийинки жомокто көрүшөбүз. Саламатта калгыла.